الرحمن الرحيم. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Аллах табарак ва таала мактоолор, пайгамбарыбызга дуа саламдардан кийин өткөн сабакта убада бергендей кээ бир эже карындаштарыбыздын суроолору түшүп калды эле. Ал суроо ошо аялдарга тиешелүү. Асия энебиздин бейишке киргендиги, Мариям энебиздин бейиши. Мен бир жума хутбасы сабактарымда Аллах табарактын дининде бекем жүргөн, намысын сактаган эже карындаштарыбыз кыяматта иншалла Айша энебиз менен, Мариям энебиз менен, Фатима энебиз менен бейиште бирге болот деген сабак өткөн элем. Кече өткөн жумада өткөн сабакта ошо аялдардан, карындаштардан бир суроолор келди. Ошондо мен сөз бердим эле, сурооңорго токтолуу үчүн өтө чоң бир тема болуп калат. Келерки сабакты ошо аялдарга тиешелүү бир тема кылсак деп айттым эле, эсиңиздерде. Келишкендей сабактын алда бир акын төлөп, бир салават менен баштайбыз. Саллаллаху алейхи ва саллям. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана рахматтуу Аллах тааланын исминен баштаймын. Хадиги васая илал фатаят афифат. Бүгүнкү темабыз Кудайым бурса, биринчиден бу бүгүнкү темадагы негизги осуяттар сиздерден сураныч. Балдар, мен сабак өтүп атканда сүйлөмөй жок. Сүйлөсөңөр ой каргыладан сүйлөй бергиле. Бүгүнкү осуяттар намыстуу, өтө таза карындаштарга, эжелерге. Ва нисаил мубаракат, берекелүү энелерге. Бүгүнкү секелек эртеңки эне боло турган эже карындаштарга. Аллати я'муруна бил ма'руф. Ал биздин бир тууган эже карындаштарыбыз кайдыгер эмес, дайым туура жолго үндөгөн, ва янха анил мункар, туура эместен башкаларды тоскон, ва ясбирна ала ма юсибухунна, башына жеткен кээ бир кыйынчылыктарга сабыр кылган карындаштарга кайрылуу. Хази хамасат иля хабибатир рахман. Бүгүнкү менин темам Аллах тааланын сүйүктүү чооруларына, Айша энебиздин, Хадича энебиздин сиңдилерине, алардын кулагына бир шыбыраймын. Аллати лам таджал хаммаха фил канават. Алар өзүнүн бир гана максатын, мен кайрылып жаткан эже карындаштарым жашоодогу максатын дайым ар түрдүү каналдарда, же болбосом ар түрдүү акыркы модаларды издеп жүргөндөр эмес. Же болбосом ар түрдүү акыркы чыккан журналдарды барактап, кандай мода экен, кайтып дагы жарым жылаңач болсом экен дегендер эмес. Ва иннама жаалатхуму мухамман вахидан. Балки мен айта турган, мен угуп жаткан карындаштарым, алардын жашоодогу максаты бир гана максаты бар. Ал максат Аллахтын ыраазылыгына кандай жетсем. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде «Иза саллатил мар'ату хамсаха ва самат шахраха ва хафизат фарджаха ва атаат завджаха қила лаха яумал қияма удхулил джанната мин абвабиха саманияти шит». Кайсы бир аял 5 вакыт намазын окуса, орозосун кармаса, намысын сактаса, күйөөнө баш ийсе, андай аялга кыяматта Аллах табарак ва таала айтат экен: бейиштин 8 эшигинин кайсынан кааласаң киргиниң дейт экен. Аялдарга бейишке кирүү өтө оңой нерсе экен. Иза саллатил мар'a хамсаха, 5 вакыт намазын окуса, ва самат шахраха, Рамазан айында орозосун кармаса, ва хафизат фарджаха, намысын сактаса, ва атаат завджаха, күйөөнө баш ийсе, кыяматта Аллах табарак ва таала бейиштин 8 эшигинин кайсынан кааласаң кир дейт экен. Хадиги рисала иля тилкал муъминал афифа. Бүгүнкү темабыз, бүгүнкү кайрылуубуз намыстуу, имандуу карындаштарга, эжелерге. Калат, алар дайым дуа кылышат. Аллахумма я муқаллибал кулуб саббит қалби ала диник. Ал мени угуп жаткан имандуу карындаштарым, эжелерим дайым Аллах таалага жалакан жайып дуа кылат. Я муқаллибал кулуб. Эй жүрөктөрдү алмаштырган зат, саббит қалби ала диник. Менин жүрөгүмдү диниңде бекем кыл. Азгырыктардан мени сактагын деп дуа кылган карындаштарга. Хадиги рисала илал қабидат алал жамр. Балки бүгүнкү теманы мен ушундай деп атап койдум. Қабидатыл жамр. Чок кармаган карындаштарга. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде яти алан насу заманун, адамдарга бир заман келет. Ал заман келген кезде динин бекем кармаган адамдар кал қабиду алал жамр. Ал қабид ала дини кал қабид алал жамр. Динин кармаган адамдар чок кармаган сыяктуу дейт. Бүгүнкү күндө чок кармагандар деп тема койгонумуз себеби, бүгүнкү күндө кээ бир карындаштар, эжелер жарым жылаңач болуп чечинсе, башка болсо, батышты дуураган кезде аларга эч ким үн чыкпайт.
бирок ошол эле кезде жолугун салып хижабы менен жүргөндөргө ар ким сөөмөйү менен көрсөтүп алардын артынан шылдыңдагандык, ал унаада болсун, башкада болсун, көчөлөрдө болсун ар түрдүү сөздөрдү угуп сабыр кылган карындаштарга, ошондуктан бүгүнкү темабыз чок кармаган карындаштарга деп койдум. Кала фихинна наби саллаллаху алейхи вассалам, алар жөнүндө пайгамбар 14 кылым мурун айткан: Яталан насу заман, адамдарга бир заман келет, якуну фихил қабид ала динихи, ал заманда динин кармаган адам кал қабид алал жамр, чок кармаган сыяктуу дейт. Рисала илал мар'a салиха ат-тaqiyya. Бүгүнкү темабыз таквадар, Кудайдан корккон аялга. Таква деген нерсе эмне? Хазрет Алинан сураган кезде, ат-тaqwa hiya khawf minal jalil, Аллахтан коркуу, вал амалу бит-танзил, Аллах таала түшүргөн шариатка амал кылуу, ва сабру бил қалил, аз нерсеге сабыр кылуу, вал исти'дад ли яумир рахил, көчө турган күнгө даярданган карындаштарга. Рисала илал мар'a салиха аллати qaddamat mahabbatullah wa amaraha ala taqlidil fulana wa fulana. Бүгүнкү менин темам паланчыны, пустанчыны тиги арчысындай кийинет экен, тиги бийчи мындай кийинет экен дебестен, Аллах Тааланын жана пайгамбардын сүйүүн дайым башка нерселерден алдын койгон карындаштарга. Вақат қала наби саллаллаху алейхи вассалам, алар жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде айтат: "Иннал ислама бада гарибан ва саяуду гариба кама бада фатуба лил гураба." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтат: дин, ислам дини ошол кезде 14 кылым мурда Аллахты тааныбастан адамдар жапайы сыяктуу жашап жаткан кезде дин бир чочун пайда болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: дин ошондой чочун болуп башталды кыйынчылык менен. Жана акыр заман келерде дин да башкалардын, мусулмандардын арасында ислам дини бир чочун нерседей болуп калат. Ошол кезде динди кармагандарга бейиш болсун, кут болсун. Фатуба деген туба, ай бактылуу болсундар. Алар бейиш менен бактылуу болсун, эки дүйнөдө бактылуу болсун дейт. Кыйла ва ман ил-гураба я расулалла. О Аллахтын элчиси, сиз айтып жаткан чочундар ким дегенде пайгамбар айтты: аллазина юслихуна иза фасадан нас. Адамдар бузулуп кеткен кезде, адамдар батышты башканы дуурап ар түрдүү бузулган кезде, алар башкаларды оңдоп, өздөрүн оңдогондор ошолор чочундар болот. Ошолорго бакыт болсун, ошолор бейиши болсун дейт. Хазил калимат илал қабидат алал жамр. Бу бүгүнкү сабагыбыз башында айткандай чок кармаган карындаштарга. La azkuruhunna bi akhbar man taqaddamahun. Аларга эскертем, силерден мурда да чок кармагандар өткөн. Балки пайгамбарыбызга чейин да чок кармагандар өткөн. Мимман таракна лаззатул хаят. Аларда жашоодун таттуулугун, жашоодогу жыргалчылыкты, ар түрдүү модаларды таштаган. Wa hamilnahum ad-din hatta da'afa Allah lahunna al-hasanat. Алар динин бекем кармады, иманда бекем болду. Аллах Таала алардын соон эсе-эсе кылып бергендер бар. Улайка тилкал qabizat alal jamr. Ошолордун мурда чок кармагандардын биринчиси ал-аввал ким? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан да мурда биздин динибизге чейин чок кармаган энелер, эжелер өткөн. Алардын биринчиси хия тилка ал-мар'a салиха allati kanat ta'ishu hiya wa zawjiha fi dhilli malik al-fir'aun. Фир'аун деген падыша, бүгүн Египетте тоболоң болуп атат, көрүп атасыңар. Ошо Египетте, Мисирде өткөн фараон. Фир'аундун үйүндө кызмат кылган, Фир'аундун кыздарын чачын тарап, кыздарын тарбия кылган эне. Анын күйөөсү Фир'аундун жанындагы эң жакын аскерлерден, жакын жардамчылардан да. Ва завжуха муқарраб мин Фир'аун. Өтө жакын адамдардан. Ва хия хадима ва мураббия ли банат Фир'аун. Ал өзү бул эже, бул энебиз Фир'аундун кыздарын, чачын тараган балдарын тарбия кылган энеле. Фаманналлаху алейха бил иман. Бул эне иманга келди. Фалам ялбис завжуха ан алима Фир'аун би иманихи фaqatalah. Күйөөсү да өзү да мусулман болгондон бир аз убакыт өтпөстөн Фир'аун билгенден кийин күйөөсүн өлүп жок кылды, өлтүрүп жок кылды. Күйөөсү өлгөндөн кийин фалам тазал завжа ta'mal fi bayti Фир'аун тумашшитул банат. Эне өзү калды. 5 баласын багыш керек эле. 5 баласын багуу үчүн иманын жашырып, Фир'аундун Муса алейхиссаламдын эң катуу душманы болгон Фир'аундун кыздарын чачын тарап кызмат кылды. Ва тунфиq ala auladiha al-khamsa. Андан тапкан тыйын тыпырын 5 жетимге сарптайт эле. Tut'imuhum kama tut'imu at-tayr afrahaha. Канаттуу өзүнүн чөжөлөрүнө, өзүнүн жаңы палапандарына жем алып келгенде тапканын алып келип 5 жетимдин оозуна салат эле. Fa baynama hiya tumashit ibnata Fir'aun. Күндөрдүн биринде Фир'аундун кызын чачын тарап жаткан кезде из ваqa al-mishtu min yadiha, колудан тарак жерге түшүп кетти. Колдон тарак жерге түшкөн кезде фaqalat бисмиллахир рахманир рахим деп жерден таракты алды. Имандуу эле.
Бирок таракталганда да ар бир кыймылында бисмилла Аллахнын ысмы менен жүрөт эле. Иманын жашырган менен тарак түшкөн кезде Бисмиллахир-рахманир-рахим dedi. Firavundun kızı uktу. Mehrimdүү боорукер Аллахнын ысмы менен баштаймын деп алган кезде факалат ибнату Фир'аун Аллаху аби. Менин атам Аллахны айтып жатасыңбы dedi. Firavundun kızı özünün atasını Allah деп ойлойт эле. Менин атам жөнүндө айтып жатасыңбы dedi. Фасахат машита ya bunayya kalla balillahu rabbi ve rabbuk ve rabbi abik. Жоқ, мен Аллах дегенім ал менің Раббым, жана сенің Раббың, сенің атаңды да жаратқан Аллахның исмімен алып жатам, сенің атаң Аллах емес деді. Фатаажибал бинт, қыз таң қалды. Биздин ушундай падышалық үйді менің атамнан башқаға да сыйына тұрған башқа улуу зат бар бекен деді. Сумма ахбара абаха бизалик, атасына келіп хабар берді. Ата, сенің үйіңде қызмат қылған, сенің балдарыңды тарбия қылған башқа құдайға сыйынат екен, саға емес деді. Фаажибан юджад фи қасрихи. Фир'аун да таң қалды. Менің сарайымда менден башқаға сыйынған, менден башқаның ысмы менен арекет қылған бар бекен. Фадаа биха, чақырды. Келчі маға. Ва қала лхаман раббук. Сенің Раббың, қожойының кім деді? Қалат рабби Аллах, ва раббук Аллах. Мен Раббым, жана сен Раббың Аллах деді. Қорққан жоқ. Менің да Раббым, сенің да Раббың Аллах деді. Фа амараха бир руджу ан диниха. Диніңнен қайт. Менден башқа саға құдай жоқ. Саға рызқыңды берген мен, тамағыңды берген мен, тыйыныңды берген мен, жетімдеріңді баққан менмін. Диніңнен қайт деді. Ва хабасаха, ва дарабаха, қамап қойды, ұрды. Фалам таржа ан диниха, қамағанда пайда берген жоқ. Таяқ жегенде диннен қайтқан жоқ. Фа амара Фир'аун би қидр мин нухас. Фир'аун бұйрық берді. Жезден болған бір чоң қазан ап келе деді. Фамалаат биззейт. Жезден болған қазандың астына от жағып, оның үстіне май толтырды. Сумма хуми хатта гала. Қызартып қайнатты. Қазанда май қайнап жатады. Вавқахума амамил қидр. 5 баласын чақыртты. 5 жетімді алып келіп, жаңағы аскерлері менен қайнап жатқан қазанның жанына қойды. Фаламма раат ал-азаб. Азапты көрді. Айқанат аннаха хия нафс вахида. Иманды аял білді. Бұл азап тура. Егер мені бұл қазанға таштаса, менің бір еле жаным бар. Bir жолы жан берем. Тахруджу ва тулқиллах. Мен рухым шығат, бірақ ертең Аллаға жолығат деді. Фаалима Фир'аун анна ахаббун нас ауладаха ал-хамс. Жанағы енеге жабышып тұрған 5 баланы көрген кезде Фир'аун айтты, бұл ене үшін 5 баласы сүйіктүүрөөк екен. Ошо 5 баласы арқылы мұны динден қайтарам деді. Айтам, алар бардығы жетім еді. Аларға жанағы қанаттуудай бол өз балапандарын баққандай бағат эле. Фарадан езида фи азабиха. Өлтіруден мұрда дағы азап қылайын деді. Моральный сындырайын деді, қинайын деді. Фа ахзар ал-атфал ал-хамса, 5 баланы алып келді. Тадуру аюнухум ва ла ядруна иля айна юсақун. 5 баланы түртіп келатқан кезде жаш балалардың көз айланып қайда баратқанын білбейді. Фаламма ра уммахум тааллақу биха. Енесін көрген кезде 5 жетім келіп ененің етегіне жабышты бардығы. Енекем қамақты эле, ачқа жатты эле. Қанша күн енесін көрген жоқ. Фир'аундың жанына келген кезде енені көрген жаш балдар келіп құшақтады. Ва асғаруха ва дамматху иля садрихи. Ең кішінекейін алып көкірегіне басты. Ва алқаматху садиха. Кішінекей бала емчегеметілі. Ененің емчегінен сорып баштады. Бирок қайдан сүт болсын, егер тамақ жеген болмаса. Фаламма ра'a Фир'аун хазал манзар. Фир'аун көріп тұрат мұны. Амара би акбарихим. Ең чоңын алып келе деді. 5-өсі тең барағатқа жетелек. Жаш балдар эле. Фажаррахул жунуд. Аскерлер аны сүдіреп келді бірөөсін. Вал гулам ясих. Жаш бала қиқырат. Я умма, енекем. Ва ястағис, ярдам сұрайды. Енеке бұлар мен емне қылып жатады. Ва ястархамул жунуд. Аскерлердің да боору ачыды. Бирок Фир'аундың бұйрығын атқарады. Ва ятавассал илал Фир'аун. Аскерлер айтады. Қойсаң бұл жаш балаға емне күнөсі бар. Ва юхауил фикак вал хураб. Бошатса қачып кетсе дейді. Ва юнади ихватаху сигар. Кішінеке 4 жетім қиқырат. Байкеуізді қайда алып барасың деп. Ва ядрубул жунуд биядихи сагиратайн. 4-өсі келіп жауышқан кезде аскерлер кішінеке балдардың кішінеке қолдарына ұрды. Қойып жібер деді. Фама хия илля лахазат хатта улқия сагир фи зейт. Біраз уақыт өтпестен 5 баланың ең чоңыны қайнап жатқан майға таштады. Вал табки ва танзур. Ені қарап илап жатады. Bir туғандар қарап илап жатады. Назара илейха Фир'аун ва амараха бил куфр биллах.
ыйлаганын көрүп, эгер башка балдарыңда ушундай болуусун каалабасаң, иманыңдан кайт. Мени Раббым деген, мени Аллах деген деди. Фаабат алей, жок, муну кабыл албайм деди. Фагадиба Фираун ачууланды. Ва амара би валади сани, экинчи баланы алып келди. Фасахиба мин инда умми, экинчи баланы эненин астынан жулуп келди. Ва хуа ябки ва ястагиз, экинчи бала ыйлайт, жардам сурайт. Бирок убакыт өтпөстөн экинчини таштады. Ва умми сабит ала диниха, эне динде бекем. Муқина билиқай раббиха, Раббымга жолугу Аллахтын асына барына чын жүрөктөн ишенип турат. Сумма амара Фираун бил валад салис, үчүнчү балага буйрук берди. Фасахиба ва қарраба илал қидр, аны да жулуп келип казандын жанына алып келди. Ва фаала бихи ма фаала би ахватихи, муну менен эки баланы кылгандай үчүнчү баланы казанга таштады. Ва умми сабита ала диниха, эне дагы эле дининде бекем. Ва амара Фираун ан ятраха раби' фи зейт, төртүнчүнү алып келгиле деди. Төртүнчү жаңы баскан бала эле. Эненин этегине жабышкан. Фа акбалал журуд илейхи ва кана сагиран кад таалла би сауби умми, эненин кийимини бекем кармайт. Фаламма жазабахул жунуд, эне аскерлер тартып алды. Бака вантараха ала кадамей умми, эненин кадамына жыгылды ыйлап. Эненин кадамына жыгылды. Ва думу тажри ала риджлихи, баланын аккан жаштары эненин буттарына агып жатты. Ва хия тухавилан тахмилаху ма ахи, экинчи колу менен алайын дейт жерден жаш баланы. Ва хуа ябки, жаш бала ыйлайт. Ва ястагис, жардам сурайт. Ва ятавассал би калимат гайр мафхума, бир нерселер айтып жатат, бирок тили чыга элек, эч ким түшүнбөйт. Эмнелер айтты? Фираун да түшүнбөйт, Фираундун аскерлери да түшүнбөйт. Тили жаңы чыккан бала бир нерселер айтты. Бирок Фираундун эч мээрими жок. Ва ма хия илла лахазат хатта гарака фи зейт ал-магли. Бир аз убакыт өтпөстөн кайнаган казанга ташталды. Ва габал жасад, дене чөгүп кетти. Ва нката ас-саут, үн да чыкпай калды. Ва шамматал умрайха, эне куурулган эттин гана жытын жыттады. Аллахм. Ва аллат изам сагира байда, апапакай кичинекей сөбөктөр майдын үстүнө чыгып калды. Фаука зейт яфуру биха танзурул умала изами, эне сөбөктөргө карайт. Жаш баланын сөбөктөрүнө. Ва кад рахала анха ила дарил ухра, эң кичинекейден чоңурагы алды ол дүйнөгө кетти. Ва хия табки, эне ыйлайт. Ва танзау ва антазау ал-хамис, бешинчини келип алайын деди. Ар-ради, ал сүт эмип жатат. Эненин эмчегинде сүт жок, бирок сүткө аракет кылат. Мин байни ядайха, жулуп алды. Ва кана кад илтакама садиха, эмчекти эмген жерден жулунду. Фаламма интазаа минха, эненен жулуп алткан сараха сагир, кичинекей бала ыйлады. Ва бакат мискина, эне да ыйлады. Фаламма ра Аллаху таала залик, Аллах буну көрүп турат. Инналлаха юдафиу аниллазина аману, Аллах имандуулардан коргойт. Имандуулардын коргоосу Аллах. Аллах табарака ва таала буну көргөн кезде, урматтуу мусулман бир тууган, бешикте сүйлөгөн Иса алейхиссалам болсо, Иса алейхиссаламдан мурда ушул эненин сүт эмип жаткан наристе баласы сүйлөйт. Ра Аллах ван касараха, эне сынып калды, ыйлады. Интакассаби фи бахдихи, казанга алып барып жаткан бала ыйын токтоп да энеге карап айтты. Ва кала лаха, наристе тили чыга элек бала. Я умма усбири фа иннека алал хак, эне сабыр кыл, сен акыйкат жолдосуң, сен чындыктасың, ыймандасың. Сумма инката сауту, энеке сабыр кыл, чындык жолдосуң. Андан кийин ушуну менен баланда үнү үзүлдү. Ва гайяба фил қидр ма ахвати, беш бир тууганы менен бул да казанга түштү. Бир аз убакыт өтпөстөн сөбөктөрү майдын үстүнө чыгып калды. Улқия фи зейт ва фи фаммихи бакая мин халибиха, кайнап жаткан майга ташталган кезде бул наристенин оозунда эненин эмчегинен аракет кылып чыгарган бир жутум сүтү бар эди. Ал сүттү да жута элегиле. Ва фи ядихи ша'ра мин шa'риха, колунда болсо энеден ажырабайм деп эненин чачынан кармаган бир канча чачтар бар эле. Ва ала саубихи бакият мин дам'iha, кийиминде болсо көздөн аккан жаштар кийимин өл кылган эле. Ва захабал аулад хамса, 5 бала Аллах жолунда кетти. Ва ха хия изамухум ялуха бихал қидр, 5 баланын да сөөгү казандын үстүндө кайнап жатты. Ва захабал аулад хамса ва ха хия изам ва лахмухум яфуру бихи зейт, эттер болсо куурулган эттин жыты чыгат. Танзурул мискина, байкуш эне карайт. Ила хазил изам сагира, кичинекей сөөгтөргө. Изам мен кимдин сөөгтөрүн карап жатат эне билесиздерби? Bir Peygamber'e salavat.
иннахум ауладуха, балдарының сөйөктөрү. Аллази талама малау алейха албейт дихкан ва суруран. Күнүгө кыйналып бир нерсе таап келсе, үйдү кубанычка, кыйкырыкка, күлкүгө толтурган балдардын сөөгү. Фалазат кабидаха, боору, өзүнүн бир денеси. Аллазина ламма фарракуха, алар энеден ажырап кетти. Каанна қалбаха ахраджа мин садриха. Балдарды жоготкондон кийин мээримдүү эне анын тирүүлөй жүрөгүнү жулуп алган сыяктуу болду. Тирүүлөй эненин жүрөгүн жулуп алган сыяктуу болду. Ва тарака вахидан ва талу анха ва таваллу анха. Жалгыз коюп койду. Жалгыз калды эне. Күнүгө кубанткан балдардын бири да жок. Ван карибин сатакун махум. Бирок бир аз убакыт өтпөстөн эне да алардын катарына келет. Канат тастати ан тахул байнаху ва байна хазал азаб би калимати куфр. Бу эне кааласа бир сөз менен 5 баласын да өзүндө сактап калса болот эле. Фираунду кудайым деп. Бирок Фираун кудай эмес. Фираунду жараткан Аллах. Алимат анна ма индаллах хайр ва абqa. Бирок бул эне иманы менен билди, Аллахтын астындагы бул үчүн жакшыраак, ахирет жакшыраак. Бул дүйнө эртеби кечпей өтө турган нерсе. Сумма лам ябqa illa hiya. Жалгыз өзүнөн башка эч ким калган жок. Акбалу илейхил калкилаб дария. Жалгыз энеге да аскерлер кутурган иттей чуркадылар. Кутурган иттей кол салдылар. Вадафаху илал қидр. Аны түртүп келди, сүдүрөп келди казанга. Фаламма хамалуха лиянқудуфуха фи зайт. Аны майга таштайын деген кезде назарат ила изама ауладиха. Балдарын сөйөктөрүнө карады да, фатазаккарат иштимаахум маахум. Алар менен топтолууду ойлоп Фираунга каялды. Фил хаят. Бул дүйнөдө бала менен үйдө жашаганын ойлоду, бир элестеди. Кандай алар менен жыргал жашап жатты эле. Фалтафатат ила Фираун. Эне Фираунга карады. Ва қалат айтты. Ли илайка хажа. Мен сенин бир суранычым бар, акыркы суранычым. Фасаха биха. О Фираун, сенден бир тилегим бар, суранычым. Ва қала ма хажатук. Айтчым, не кажетиң бар деди. Фақалат. Эне айтты. Ан тажма изами ва изама аулади. Бир менен балдарымдын сөөгүмдү бирге жыйнагын. Балдарым менен менин сөөгүмдү бир жерге көмгүн. Сумма агматат айнай. Андан кейін көзін жұмып алда қазанға түшті. Ва улқият фил қидр. Енені да қайнаған қазанға таштады. Вахтарақат жасадыға, дене күйді. Ва таффат айзамиха. Сөйөктөрү шықты. Фаллаху дар хазихил машита ма азама савабиха. Аллах үшін 5 бала өзі кеткен аялдың соуы қанша. Ва аксару савабиха. Қандай көп соуып қейі бол. Ва лақад раан наби саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам миражга чыккан кезде ушул хадисте айтат. Бир салават. Миражды билесиздер, намаз фарз болгон кезде пайгамбарыбызды Жабраил алейхиссалам 7-чи асманга көтөрүп чыгат. Пайгамбар айтат: "Ламма усрия би маррарту би раихатин тайиба, факулт: "Я Жабраил, ма хазихи раиха?" Асманга барган кезде өтө жипар жыттуу жыттарды жыттадым дейт пайгамбар. Жабраилдан сурадым: "О Жабраил, бу жипар жыт кайдан? Бу кайсы жипар жыт?" Фақила ли Жабраил айтты: "Я Расулуллах, хазихи машита бит Фираун ва ауладаха." Бул жыт Фираундун кыздарын чачын тараган аялдын жана балдарынын жыты деди. Бейиштеге. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Таибат калилан. Бираз кыйналды. Лакинна хистарахат касиран. Бирок түбөлүк бейиште калды. Аллах Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва ла тахсабанна аллазина قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون." Силер Аллах жолунда өлгөндөрдү өлүк деп эгиле, балки алар тирүү, Аллах Таала аларга рызкысын берип жатат. Мадат хазихил мар'a му'мина ила халиқиха. Бу имандуу аял жаратканга кайтып барды. Ва жаварат раббиха. Аллах Таалага кошна болуп жашады. Ва юржа ан такуна al-yawma fi jannatin wa nahar. Үмүт кылабыз, балким бүгүн бейиштин дарыялардан, бейиштин бактарындадыр. Ва индал Бухари, имам Бухари рахматуллахи өзүнүн китебинде айтат: "Анна Расул саллаллаху алейхи ва саллам кал: "Лау анна имраатан мин ахли al-janna ittалa'at ila ahli al-ard la adaa'at ma baynahuma wa la mala'athu rihan wa la nasifu ala ra'siha khayrun min ad-dunya wa ma fiha." Бир салават. Кайрыкты карындаштарым, бул хадистин котормосу өтүүдөн мурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кезинде негирлерден болгон бир аял келип пайгамбарга айтты: "Я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, мага дуа кылың.
Аллах Таалага мага бир бале берген, бир оору берген, ооруумдан айыгып кетейин дейт. Пайгамбарыбыз эмне оору десе? Талмам бар дейт. Талмам кармап кейде акылымды жоготуп жыгылам. Аллах Таалага дуа кылсаңыз, Аллах мага шифа берсин деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Я аматаллах, о Аллахнын чорусу, кааласаң дуа кылайын, Аллах шифа берсин. Кааласаң сабыр кыл, сага бейишти кепилдик берем" деди. Аял айтты: "Сабыр кылам оорума. Бирок, о Аллахнын элчиси, мен акылымдан кетип, талмам кармаган кезде денем ачылып калат экен, көкүрөгүм ачылат, тезем ачылат, башкаларга көрүп уят болот. Авратым көрүнүп калбасын. Ошон үчүн дуа сурап жатам. Болбосом мен ооруга сабыр кылат элем" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Кааласаң дуа кылайын, Аллах шифа берсин, кааласаң сабыр кылгын, сага бейиш" дейт. Эне ойлонуп туруп, коюлган нерсе эмне? Бир аз оору, 60 жыл, 50 жыл, 40 жыл, 20 жыл, бирок тиягында бейиш турат. Сабыр кылайын дейт анда. Бирок Аллахнын элчиси: "Мен жыгылганда денем ачылып калат" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылат. Дуа кылгандан кийин жанагы аял дайыма саждада турган кезде талмасы кармайт экен. Бирок эч жери ачылбайт. Айтарым, урматтуу карындашым, эжелер, Аллах Тааланын эң сүйүктүү пайгамбарын сүйүктүү үммөтү, Аллах Тааланын чорулары. Ал энебиз пайгамбардын заманындагы эне акылыдан ажыраган кезде денем ачылбасын, көкүрөгүм көрүнбөсүн дейт. Бүгүн канчалаган карындаштарыбыз, эжелерибиз акылы жайында кыйын болуп атаандашат. Ким көбүрөөк жерин ачат, ким көбүрөөк авратын көрсөтөт. Буларга эмне дейбиз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадисинде айтат: "Лау анна имратан ми ахлил жанна итталат ила ахлил ард", эгер бейиштеги бир аял бул дүйнөгө чыгып калса, жер шарына чыгып бир чыкса дейт. Кала лау чыкса эмне болот экен? Ла адаат ма байнахума, жер шарынын жарыты берет дейт, нурданты берет дейт. Бейиштеги бир аял жер шарына чыкса, жер менен асмандын арасын нурдантат дейт. Вала малату рихан, жер бетин жыпар жыт менен толтурат дейт. Жаман жыттарга орун калбайт экен. Бир бейиштеги аялдын чыгышы менен. Вала насифа ала расиха хайрун, ал бейиште чыккан аялдын башындагы тажы дүниөдөн жана дүниөдө бар нерседен жакшыраак дейт. Бейиштеги бир аял бул дүниөгө чыкса, асман менен жердин арасын жыпар жыт менен жаркыратып, нур менен толтурат экен. Ал аялдын башындагы тажы бүгүн мисс красота 2010-2011 деп каякта бир эмени темир башыга коюп алып атпайбы? Эмне дейт аны? Корона? Таж да ошону. Аны алыш үчүн бардык жагын ар кимге көрсөтөт. Бирок бейиштеги аял Аллах насип кылса, ал имандуулар кирет. Ал аялдын бирөөсү чыкса, башыдагы нерсе дүниөдө бар нерседен жакшыраак дейт. Фама атяба иш ал муъмина фил жанна. Бейиштеги энелердин жашоосу кандай кооз, кандай эң жакшы. Индама татакаллаб фи анхариха. Бейиштеги дарыялардан, көлдөрдөн ойноп жүрсөң, оташраб мин асалиха. Бейиштеги дарыялар бал менен, асал менен агат. Вал танзур ила вajhi rabbiha. Балки жараткан Аллах Тааланын нуруна карайсың. Аллахнын жамалына карайсың. Ма атияба айшук ант. О карындашым, кандай кооз жашоо. Эгер бул 60 жыл, 40 жыл сабыр кылсаң, ва раббука ясалук фил жанна. Бейишке киргениңде сени жараткан Аллах сенден сурайт. Я фулана, о жазгүл, же башка атыңды айтат. О фулана, хал радит, разы болдуңбу? Хал радит бима анти фи? Бейишиме киргиздим, разысыңбы? Мин наим, бейиштеги жыргал, дарыялар, суулар. Бейиште ва хасбауха, жердеги таштар, майда таштар. Лу экен. Жерде жаткан таштар, бейиштин таштары эмне экен билесизби? Бүгүнкү бриллиант экен. Аялдардын бутуна бир таш кирип кетсе алат да, элең отурайын, бизде толтурат, өргүтүп берет. Эч кимге бриллиант да керек эмес. Бейиштеги үйлөрдүн бир кирпичи алтындан, бир кирпичи күмүштөн, ортосундагы раствору миситтен. 500 жылдык алыстыктан жыпар жыты келет экен. Хал разит я фулана, атыңды айтат экен ар бириңдин. Жазгүлсүнбү, назгүлсүнбү, элмирасынбы, замирасынбы, барыңдын атыңды айтат. Я фулана, хал разит, о паланчы разы болдуңбу? Фатакулин, сен айтасың.
وَمَا لِي لَا أَرْضَ وَقَدْ أَعْطَيْتَنِ مَا أَرْجُو. О Аллахым, эмне үчүн разы болбойм? Үмүт кылган нерсем баарын бердиң. وَأَمَنْتَنِي مِمَّا أَخَافُ. Мен корккон дозоктон куткардың. Эмне үчүн разы болбойм дейсиз? Бейишке кирген кезде. Фаякул Аллах Таала айтат: "У'тика азам мин залик." Бу бейиштеги жыргалдардан, кооздуктардан да жакшысын берейинби? Сумма якшифил хижаб. Ал кезде Аллах Таала пардан ачат экен. Анважи өзүнүн жүзүнөн пардан ачкан. Фатанзурина илей. Аллахнын жамалына, Аллахнын нуруна карайсың. Фала тансарифина ила шей мин наим. Ма думта танзурина илей. Аллахнын жамалына, Аллахнын нуруна караган кезде жүзүңдү эч жака бургуң келбейт. Бейиштеги жыргалдардын эң жыргалы Аллахнын нуруна караштык, Аллахнын жамалына. Аллахым баарыбызга насип этсин. Валакин лан ясыл ахад илал жанна. Бирок бейишке жөнөлө бара албайсың. Бейиштин акы баасы бар. Илля би муқавамати шахват. Өзүңдүн эркиңге, шахватыңа каршы иштейсиң. Жарым жылаңач болуп жарышпайсың. Фалакад хуффатил жанна бил макарих. Пайгамбар айтат, бейиш айланасы табиятың каалабаган, сенин нафсың каалабаган нерселер менен оролуп турат дейт. Бейиштин айланасы эмне экен? Нафсың, сенин эркиң, кумарың каалабаган, нафсыңа жакпаган нерселер менен караңгыда дарат алыш, уйкуну эртең менен бамдатка туруш. Нафсың каалабайт. Нафсыңды сындыруу. Элдер кашын терип башка кылып жүрсө, сен андай кылбайсың. Ва хуффатин нар би шахват. Ал эми дозоктун айланасы эмне менен экен? Сенин кумарың менен, шахват менен, нафсың каалаган нерселер менен оролуп турат. Фаттиба шахват. Эгер кумарыңды, нафсыңды ээрчисең, кийимиңде, тамагыңда, кылык жоругуңда, жүрүш турушуңда, базарларда, көчөлөрдө, анда дозоктун жолун тандадың. Кала саллаллаху алейхи ва саллям кама фи сахихайн. Пайгамбарыбыз Имам Бухари, Имам Муслим чыгарган эки китепте да муттафакун алейх. Хуффатил жанна бил макари. Бейиштин айланасы нафсыңа каалабаган нерселер менен оролгон. Ва хуффатин нар би шахват. Дозок, шахват, шириндик, кумарлар менен ошого ээрчисең дозокко барасың. Фаттаби ал-яум ва тасбири. Бүгүн кел, сабыр кыл. Нафсыңа баш ийбе. Аллах табарак Кур'ан-ы Каримде саламун алейкум бима сабартум фа ни'ма уқбад-дар. Эртең сабыр кылып, башкаларды урабастан, жарым жылаңач болбостон, диниңде бекем болсоң, күйөөңдү сыйласаң, беш бак намазыңды окусаң, намысыңды сактасаң, орозоңду кармасаң, эртең Аллах Таала айтат: саламун алейкум. Аллахнын тынчтыгы болсун силерге, бима сабартум, сабыр кылганыңар үчүн, фа ни'ма уқбад-дар. Кандай жакшы коргондун ээси болдуңар. Амма ахлин нар фа юқал лахум. Ал эми сабыр кылбасаң, динден, имандан алыс болсоң, улуу дурмат кылбасаң, кичиүдү зат кылбасаң, ата-энеңди укпасаң, диниңде бекем жүрбөсөң, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Азахабтум таййибатикум фи хаятикум ад-дунья вастамтa'tum биха фал-яума туджзауна азабал хун." Азахабтум, кетирип койдуңарбы? Жок кылып бердиңерби? Таййибатикум, жыргал таза нерсеңерди фи хаятикум, жашооңарда, бул дүйнөдө жашаганда бардык жасалгаларды, жакшы нерселерди жок кылдыңарбы? Вастамтa'tum, бул дүйнөдө жыргадыңар, бул дүйнөдө пайдаландыңар, бул кыска өмүрдө. Фал-яума туджзауна азабал хун, бүгүн эми түбөлүк болгон каттуу азапка каласыңар дейт. Хази улал кабизат, бул биринчи чок кармаган пайгамбарга чейинген болгон энелерден. Дининде бекем болду, бирок Аллах табарак ва таала бейишин насип этти. Фа ажабан валлахи ли фатаят. Бирок таң каламын, кээ бир мусулмандын кыздарына, алардын бирөөсү намазга тургусу келбейт. Фала тазал татасахал би адайха. Намазга тургусу келбес, аякта турсун, намаз эмне экенин билбейттир. Намаздын ны тамгасын билбейт. Алхамдунун алхамду деген билбейт. Закара Захаби фил кабаир. Имам Захаби чоң күнөөлөр деген китебинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринен кийин ушул нерсени кетирет. Анна имраатан матат фадафана ахуха. Бир мусулман аял өлдү дейт. Мусулман кыз өлгөн кезде бир туугандары, жакындары алып барып көмдү. Фасакадал кисминху фихи малун фихи фи кабриха фалам яшур бихи. Байкеси аны коюп жатып, документтер, акчалары мүрзөгө түшүп калыптыр.
имам Захаби Кабайр чоң күнөөлөр деген китебинде айтат. Бирок билген жок. Өлгөн карындашты, узатты туугандар, жакындар кабырдан келгенден кийин документтерин, акчасын таппай калды. Ойлонсо баягы сөөгүктү коюп жаткан жерде ошол жерге түшүптүр. Инсарафан кабриха. Фаламма васала илейха важадал кабр келди. Сумма закара фаража, кайтып келип кабырды кайрадан казып, документтерин, акчаны алуу каалады. Фанабаша тураб, топуракты алган кезде фаламма васала илейха жанагы эмеге жетти, лахатка. Сөөгүк коюлган жерде. Важадал кабр яшта'у алейха наран. Мүрзө толуп, эч бир бош жер жок, оттун жанып жатканын көрдү. Фафазиа, бала чочуп кетти байкеси. Варадда тураб алейха, кайрадан топуракты таштады коркконунан. Ваража иля уммихи. Ыйлаганча келди. Табки ва хуа ябки. Я умма. Энекем. Фазиан чочуп келди. Ва кал, ахбирини ан ухти. Карындашым жөнүндө айтчы энеке. Карындашым эмне күнөө кылат эле? Ва маза канат та'мал. Эмне кылат эле мен жогумда? Ал байке дайым энени, карындашты багуу үчүн жумуш менен але келе. Факалат эне айтты. Ва ма суаликан, эмне үчүн сурап жатасың? Өткөндөн кийин сурайсыңбы? Кала я умма, о энеке, инни раайту кабра яшта'у алейхи даран. Мүрзөсү толуп отко жанып жатат. Мүрзөсүдө бош жер жок, от жанып жатат. Фабакат эне ыйлады. Эне ыйлады ва калат айтты. Жашын токтолар сени. Канат ухтук татахаван бисала. Карындашың намазга каттуу көңүл бурбайт эле. Ва туахиран вактиха, вактын өткөзүп каза кылып окуйт эле. Карындашың намазды каза кылып окуйт эле. Фахаза халман туахир сала. Имам Захаби айтат, эгер намазды кечиктирген ахвал ушундай болсо, фала тусалил фажр. Баамдатты күн чыкканга чейин окубаса, күн чыккандан кийин окуса. Ау таахир гайриха мина салават, же башка намаздарды ушинтип өз убактынан кечиктирсе, фа кайфа халу ман ла тусалли. Намаз окуганын ахвалы кандай болот дейт. Ва кад ахбара an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ru'yahu li'azab man yukhrij as-salah an waqtiha. Пайгамбар sallallahu alayhi wa sallam намазды окубагандар жөнүндө өзүнүн бир хадисинде ушундай дейт. Бир салават. Атани al-layla atiyan. Пайгамбар айтат, бүгүн түнү мага экөө келди. Ва иннахума ibta'athani. Ал эки периште келип мени уктап жаткан жерден тур деди. О Мухаммад, тур, биз менен бирге жүр. Ва иннахума qala li intaliq wa inni intalaqtu ma'ahuma. Жүр биз менен деди, мен алар менен бардым дейт, эки периште менен. Пайгамбар sallallahu alayhi wa sallam. Ва инна atayna ala rijl wa mustaja wa idha akhar qa'im alayhi bis-sakhra wa idha huwa yahwi bis-sakhra. Алар менен бир жерге келдим. Эки периште. Алар менен келсем, бир адам жаткан жеринде, экинчиси туруп чоң таш менен жанагы адамдын башына урат. Фаяслиху рa'су. Башы жалпайып жарылып кетет. Фаятба'ул хаjar. Экинчи ташты көтөрүп кайра урат. Фаяхузу. Фала яржу алей хатта ясих рa'су. Экинчи ташты таштабайт, башы айыгып жакшы болгонго чейин. Кама кан, башы мурдагыдай айыгып жакшы болгондон кийин сумма яуд алей, экинчи жолу кайра урат. Фаяф'алу бихи мисли ма фa'ала бихи марра ула. Биринчи ургандай кылып экинчи жолу факулт. Пайгамбар айтты, субханаллах. Субханаллах, ма хазан? Бул эмне болгон нерсе? Фaqala al-malakan, men алып алган эки периште айтты дейт. Хазар ражул я'хузул Кур'ана фаярфузу. Бул адам Кур'ан окуйт эле, Кур'анга амал кылбайт эле. Яни ла я'мал бима фих. Кур'андын буйруктарын аткарбайт, Кур'ан тыюу салган нерселерди аткарат. Ва янам ани салат мактуба. Эч 5 вакыт намазды уктап окубайт эле дейт. Намаз окубаганын азабы деди. Казалика al-azab wa la azabul akhiratu akbar law kanu ya'lamun. Sadaqallahu al-azim. Бул аят. Казалика al-azab, азабы ушундай. Wa la azabul akhira, ахиреттин азабы акбар, чоңураак, law kanu ya'lamun, эгер билселер. Экинчи чок кармаган энеге келдик. Асани al-qabizat al-jamr, карындаштар сураган эже ушул эди. Faqad kanat malika ala arshiha. Өзүнүн тагында отурган падыша эле. Падыша колунда бир ишарат менен бардык нерсеси даяр эле. Бир падыша болгон аялы. Бирок муну айтуудан мурда бир хадиске токтолоюн, бир салават. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эртеңки намаздан уктаган адамдын кулагы шайтандын унитазы дейт. Кээ бирлерибиз
50 жыл 60 жылдан бері құлағыңызды шайтанға унитаз қылып жүрөбүз. Бамдатқа турбаганның құлағына шайтан келіп чурылдатып сүйіп кетеді. Екіншісі, ләкиннәһә канат муъмина тактум иманаһа. Ошондай арышта, өзүнүн сарайында, өзүнүн тагында отырған менен иманын жашырат эле, имандуу энеле. Иннаһа Асия имрати Фираун. Карындаштар өткөн сабакта сураган ушу Асия. Фираундун аялы. Фираун тараган энени өлтүрдү, бирок өзүнүн кучагында өмүр жолдошу болгон имандуу аялды билбейт эле. Канат фи наим муқим. Ал Фираундун аялы эң чоң бир жыргалчылыкта жашайт эле. Фаламма раат кавафил шухада. Энени өткөнү көрдү 5 баласы менен. Барын көрдү. Татасабак ила сама. Алар бирден кийин бир асманга көтөрүлгөн көргөндө иштaqat li mujawarat rabbiha. 4-5 жетимдин жана эненин өлгөнүн көргөн Фираундун аялы мен да жараткандын астына барсам деди. Ва карихат mujawarat Фираун. Фираундун жанында калууду жаман көрдү. Валамма катала Фираун машитат муъмина. Имандуу таракчы аялды Фираун өлтүргөн кезде дахала ала заужихи. Асия өзүнүн күйөөсүнө келди. Күйөөсү ким? Фараонга келди. Ястариз амамаха кува. Фараондун жанына келип эне өз күчүн көрсөттү. Кантип фасахат бихи Асия. Асия кыйкырды. Ал-вайлу лака. Дозоху болгун сен. Ахвалыңа вай болсун, дозоху болгур. Ма ажрака алаллах, сумма ала Аллах Таалага эмне каршы чыгасың? Эмне үчүн Кудайга каршы болосуң? Сумма алат иманаха биллах. Мен да иман келтиргенмин жалгыз Аллага, сен Кудай эмессиң деди. Фагадиба Фараон. Фираун газаптанды. Ва аксама ла тазуқаннал маут. Сени өлүмдүн дамын тарткызам, диниңден кайтпасаң деди. Ау ла такфуранна биллах. Же иманыңнан ажырайсың, же өлөсүң деди. Сумма мара Фираун биха фамаддат байна ядайхи ала лаух. Ал энени эки колу менен тактага кагып койду, байлап. Ва раббат ядаха, эки колун байлады. Ва кадамаха, буттарын байлады. Фи аутади мин хадид, темирден болгон казыктарга. Ва амара би зарбиха, уруп баштады аскерлер. Хатта бада дима тасил, кандар агып баштады. Min jasadi denenин kan akpagan jeri kalgan jok. Wallahum yansalih. Etteri teri sıyrılganday düşe başladı. Ana azamiha söğüden ajrap. Falamma ishtada aleyhil azab. Asiya enenin azabı katılangan kezde ve ayanal maut. Biraz vaqtdan keyin can bererin bildi. Can bererin bildi. Ve rafaat basara ila sema. Közün asmanga kötörüp Asiya ene şunday dedi. Rabbi ibnili indeke beyten fil cennet. Ey Rabbim, beşikten bana bir uy bergin. Beşte bana bir uy kurgun. Ve neccini min Firavun ve ameli. Firavundan amalından beni kutkargın. Ve neccini minel kavmi zalimin. Zalim kavmdan beni kutkar dedi. Vartafaat davata ile sema. Duası asmanga kötörüldü. Kala İbn Kesir. İbn Kesir Kur'an'da tafsir kılan çoğun alim aytat. Tafsirde fakaşafallahu laha an beytiha fil cennet. Allah tebarek ve teala Asiya'ya can verir kezinde Allah Teala pardanı açıp beyişteki Asiya'nın üyün körsöttü Asiya'ya. Beyişteki üyün kördü. Fatebessemet. Kıynalıp denelesinden söğüden etleri acırap jatkan ene jılmayıp küldü. Elhamdülillah. Sümme matat ondan keyin can verdi la ilahe illallah. Naam. Matat melike. Ova padişah. Padişahın ayalı şunday ayım kaza oldu. Allati kanat bayna tayyib ve bukhur. Atırlardın, jiparlardın arasında yaşaydılar. Ve farahin ve surur. Kuvanıç hizmetkarların arasında. Naam tarakat fesatiniha. En bağlı köyneklerin kiyimlerini taşladı. Ve uturiha. En bağlı atırların ve sadikatiha. Padruşkaların, ortakların, dostların. Batkendikler ortak deydi. Kurbuların, kadamcaylıklar, bәtçelerin deydi. Vaxtaratil maut, ölümdü tanıdadı. Lakinnehu el-yevm tetekallav fi na'im keyfema şa'at. Bugün beştin jırgal yerinde qalagандай жүрөт. Allah Kur'an-ı Kerim'de deydi: "İnnellezîne âmenû ve amilussâlihât." Allah'a iman keltirgenler, jana salih amaldardı kılgandar. Inna la nudî ajra men ahsana amala. Жақсы амал kılgandarın amalın hiç tekke ketirmeybiz deydi Allah.
улаика лахум джаннату адн. Жакшы амал кылгандардын бара турган жери адын бейиши. Тажри мин тахтимил анхар. Алардын астынан дарыялар агат. Юхаллауна фиха мин асавир. Ар түрдүү сыргалар, сөйкөлөр мин захаб алтындан. Ва ялбасуна сиябан худрин. Жашыл кийимдерди киет мин сундустан. Вастабрак. Стабрак дагы бир материалдын аты. Муттакиина фиха алал арайк. Эң жакшы дивандарга жыргап жамбаштап жатат. Алал арайк ни'мас саваб. Кандай жакшы сооп. Ва хасунат муртафака. Эң жакшы кооз көтөрүлгөн даража бул. Ва ина нисауна ал-йом. Бүгүнкү карындаштарыбыз кайдасыңар? Айна нисауна сайру хаулай салихат. Ушул энелерге Асия эне менен кантип бирге болобуз дегендер. Айна ниса аллати яqa'na фил мухалафат аш-шар'ия. Шариатка каршы болгондор кайда? Кийимдеринде, сүйлөгөндөрүндө, көз карашында, сайттарда, ар түрдүү каналдарда алардын бирөөнө насаат кылсаң, же байкеси, же тайкеси, же бул жердеги мусулман бир туугандар барып насаат кылса, эмне дейт? Күллү ниса яф'ална залик. Бардык эле аялдар ушундай го. Мен замандан артта кала албаймын. Курбулардан өзгөчө боло албаймын дейт. Айнал кува фиддин. Анда диниң, иманың кайда сенин? Вассабат алал мабади. Өзүңдүн диниңде бекем туруу кайда? Иза кана Аллах бир нерсени же пайгамбар өкүм кылган нерседе аларга тандоо жок. Ас-саму ата, угамын баш ийемин дейсин. Аллах жана пайгамбар бир нерсени буйруган кезде имандуу эркек, имандуу аял мага башка диндин ушунусу жакшы го, ушунусу жакпайт дей албайсың. Ва ман ясиллах ким Аллага жана пайгамбарга күнөө кылса, Алланын пайгамбардын буйругун аткарбаса, фақат далла далала мубина, ал аччык айкын адашкан болот. Ва айна тилкал мара аллати тантифу хаважибаха. Бир пайгамбарга салават. Каш терген эжелер карындаштарга кайрыларым. Ва тагир халқиллах, Алланын жараткан жаратылышын өзгөртөт. Ва наби саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар өз хадисинде кад ла'анан намиса вал мутанаммиса. Каш тергенге да, тердиргенге да Кудайдын наалаты болсун дейт пайгамбар. Ва айна тилкал вашима. Ла'аналлаху ал-вашима вал мустаушима. Ал-вашима деген сөз татуировка коюучу. Жана койдурган, коюучуга Алланын наалаты болсун дейт. Ва наби саллаллаху алейхи ва саллям ла'аналлаху ал-вашима вал мустаушима. Пайгамбар наалат болсун дейт. Бал айна тилкал маллати талбису ша'r муста'ар. Же болбосом парик кийгендерчи. Ау ма юсамма бил барука. Арабча барука дейт экен. Валлаху таала кад ла'ана ал-васила вал мустаусила. Пайгамбар ошондой парик кийгендерге наалат болсун дейт. Күйөөсү үчүн кийбейт булар. Өзүнүн өмүр жолдошу үчүн жасанбайт. Көчөгө чыгаарда күзгүнүн жанында жарым саат турат. Кимге жасанып жатасың деген? Ошол чеберчилигин, кооздугун өзүнүн өмүр жолдошуна көрсөтсө кут болсун. Бактылуу болсун. Фахаула ниса мал'унат. Атадруна ма ма'на мал'уна? Наалаттын маанисин билесиңерби? Эмне деген? Ай матруда мин рахмат. Алланын рахматынан алыс деген сөз. Алланын рахматынан куулунган. Матрудан сабилил жанна. Бейиштин жолдан алыс. Башкача айтканда, шайтандын жолу менен жүргөндөр. Шайтан мал'ун да. Ава тардина ан тадруди анил жанна. Бейиштен алыс болгун келеби? Алланын жолудан алыс болгун келеби? Арзыбаган чачыңа чач кочом деп, арзыбаган кашыңды терем деп, же татуировка кылам деп. Лейсат ошондуктан лейсат жамалул халлак бал жамалул халлак. Араб тилде халлак деген сөз бар, халлак деген бар. Халлак деген сөз эмне деген сөз? Чач кыскартуучу. Бүгүн алардын аттары көп кой, эмне деп коет? Афродита, мафродита деп ар түрдүү эмелерин чыгарып койгон го. Макияж жасайт, башка жасайт, маникюр, педикюр. Булардын борбору эмне дейт? Салон красоты дейт, а? Ошо халлак деген чач кырсатуу, башка кылуу ошону халлак дейт. А халлак деген сөзчү жаратуучу. О чач алуучунун сулуулугу сулуу эмес, Алланын жараткан сулуулугу сулуу.
барып эменин жанында отурат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ла ядхул джанната даюс дейт. Даюс бейишке кирбейт дейт. Даюс деген ким десе? Кызына, карындашына, эжесине, аялдарга кызганбаган. Ал ким менен көрүшүп атат, ким менен жетелешип атат. Кээ бирлер Кудай сактасын дейт. Жаштар билип алгыла, көбүнчө жаштар сыңат. Эртең үйлөнөсүң да Кудайым буйрса. Сен үйлөнө турган, сен Кудайым өзүң разы болуп бирөөгө жуучу болуп ушу кызга үйлөнөм дейсиң да, сенден мурда жанагы парикмахерге алып барсаң, ошол кармалайт да. Ал отургузуп алып чачын кармайт, мойнун кармайт. Эшекти билесиңер да? Баягы будайды, башканы айылда эме кылат го. Тегирменде айлангандай, кырманда эшек айлангандай, болбосо жанагы сен үйлөнө турган кызыңды жасайм деп айланат да. Анан кийин мана эми сен көрө бер дейт. Ошондуктан мурда мусулмандар кызын берип жатканда айтып өткөн. Бара бетке сүрткөн эмелер эмне дейт? Жок, ар түрдүү краскалары, шпаклевкалары бар го. А? Косметика. Косметиканын эң жакшысы бул даарат алуу экен. Сахабалар кыздарын берип жатат. О кызым, косметиканын боёнуштун эң жакшысы бул даарат алуу деген. Даарат алган сайын нурданат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кыяматта не дейт? Үммөтүңдү кандай таанысың десе, бир адамдын кап-кара болгон көп үйүрдүн, кап-кара жылкылардын үйүрдүн арасында өзүнүн кашкатай атын тааныбайбы жылкысын? Кашкатай колдору, буттары, тааныйт да. Ошого окшош менин үммөтүм көп даарат алгандыктан жүздөрүдөн жана колдорунан нурлардан тааныйм дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. О шпаклевка нурланбайт. Канча краска болсо ал кичине көз жаш акса кетип калат го. Ошондуктан вайза кана караңыздар, урматтуу мусулман бир туугандарым, пайгамбарга бир салават. وإذا كان الله تعالى قد وصف الحور العين بما وصف وهن لم يقمن الليل ولم يصمن النهار. الله تبارك وتعالى حور العيндарды сыпаттайт да. Хур лайынды билесиздерби? Хур лайын деген бейиштеги аялдар. Хур лайын бар, хур турап бар. Топурактан болгон хурлар бар, ал биздин аялдар. Бейиштеги хур лайындарды Аллах табарак ва сыпаттайт. Ошо бейиштеги аялдар эгер бул дүйнөгө чыкса, жанагы энелерде, жана айттым, бейиштеги бир аял чыкса, батыш менен чыгышты, асман менен жердин арасын жаркыратып берет, жыпар жыт менен толтурат дейт го. Бирок дининде бекем кармап жүргөн аялдар андан да коозураак болот экен. Эми караң да, мана караң. Хур лайындардын 70 кабат кийими болсо, бай чучуктары көрүнүп турат экен да. Жылтылдап. Эми хур лайындын кооздугу ошондой. Фама балика бил жамал анти. Сенчи урматтуу мусулман карындашым, эжем. Хур лайындар وأنت التي طالما خلوت بربك في ظلمات الليل. Sen түндө туруп жаратканга сажда кыласың, намаз окуйсың. يسمع نجواك. Allah senin dualarыңды угат. سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي العظيم. يا رب, يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك. О, Аллахым, жүрөгүмдү диниңде бекем кыл, азгырба. وتركت لأجل الرضا للذات. Аллахтын ыраазылыгы үчүн шпаклевканы таштадың. Аллахтын ыраазылыгы үчүн каштергени таштадың. Аллахтын ыраазылыгы үчүн кенен кийиндиң. Мүчөлөрүңдү башкалар көрсөткөн жоксуң. Ва фаракта шахват, өзүңдүн шахватыңа, эркеңе каршы Аллахтын ыраазылыгын жогору койдуң. Фая бушрак. Анда сүйүнчү кут болсун сага. Сүйүнчүлөймүн сага. Вакат талаккаткал малаика индал абваб. Бейиштин эшигинде периштелер күтүп алат экен. Тубаширука, бейиштин эшигинде периштелер сүйүнчүлөйт экен. Бин наим ва хусну саваб. Сүйүнчү бер, Аллах сага мындай даярдады. Аллах андай даярдалды. Вакат издатта жамалан фаука жамалик. Сулуулугуң үстүнө сулуулук болот дейт. Бейиштеги хур лайындарды Аллах жөн эле сулуу кылып жаратып коюптур. Бирок бул дүйнөдө алар намаз окуган эмес, хур лайындар. Орозо кармаган эмес. Шахватыга каршы жүргөн эмес алар. Алар эркине каршы жүргөн жок. Алар өзү Аллах жаратуунан алар бул кыйынчылык көргөн жок. Алар жаралышы ошо. Ал эми биздин бул дүйнөдөгү аялдар, карындаштар, эжелерибиз булар шахватыга каршы, эркине каршы бекем болду. Элдер шылдыңдаганда да, сен түрккө тийгенсиңби?
арабка тийдиңби, кимдин кийимини кийип алгансың, жаш эле туруп кырышаң кетти. Эмне десе да ошого сабыр кылып, хижабында башкада жүргөн аялдар хурл айындардан хурлөрдөн миллион эсе кооз сулуу болот дейт. Хуру тураптар бул дүйнөдөгү биздин аялдар барган кезде хурл айындар эч ким болбой калат экен. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. Allah imandu erkeklerge, imandu ayaldarga vada verdi beyişti, cennet. Al beyişti tecri min tahtihal enhar. Alardın astından daryalar agat. Bir daryası koz içimdik. İkincisi taza su, üçüncüsü baldan artırdır. Enhar halidin fiha ve mesakine tayyibe. En koz üyler. Kara, bugün günde biro жақшы даярдаса, палан жерден архитекторлар да алып келиптир, ustalar да таяктан алып келиптир, Өзбекстандан кооздогондор да алып келиптир, вообще үйүнө кооз салыптыр деп таң каласың, а? Ким даярданы? Бир бенде. Бирок Аллах Таала айтат: "А'датту" көңүл бургула. Араб тилин билген балдар: "А'датту ли ибадия салихин ма ла айнун рa'at ва ла узунун сами'at ва ла хатар ала калби башар." Аллах Таала өзү айтат: "Мен даярдадым" дейт. Бүгүн элестеттик, президент сага бир обед даярдаптыр, бир жакшы жерге келсе, "О, президент башкача даярдат да." А? Президент кайда даярдат? Өзүнүн резиденциясы да, башкасы да. Губернатор чакырыптыр десе, президенттин ким, губернаторун ким? Ошого миллиарддаган адам берки бардык падышаларды, жана бизди баарыбызды жараткан Аллах өзү айтат: "А'датту" мен даярдадым ли ибадия салихин, менин салих иманду бенделериме мәле айнун раат, көз көрбөгөн дейт. Көзүн көргөн эмес андай да ал. Вала узунун самиат, кулагың укпаган, вала хатар ала калби башар, инсан акылыдан да өткөзө албайсың, элестете албайсың да. Сен элестете албаган, көзүң көрбөгөн, кулагың укпаган кооз жерлерди Аллах даярдадым дейт. Ким даярдаптыр? Kimge? İmandu bendelerde. Wa ridwanun min Allah akbar. Al beşte kozluklardan da Allah'ın razılığı en büyük nerse. Zalika huvel fawzul azim. Al en negizgisi jengiş, oşol jengiş. Fa enti fil cennet. Alemi qarang, urmatlı musulman bir turgan, oşonday sabır kılsak, kızlarыбызды, bala çakabızды, ayaldarыбызды ушундай тарбия кылсак, fa ayna tilkil miskina. Bular beşke varsa janagılar. Janagı bular şıldыңдагандар кайда болот? Allati ta'arradan sima'a suwar. Kur'an okusu kelbeyt. Ay kayçı? Arapçаңды. Ayat okusu kelbeyt. Emnen ogat? Ata babası jete tas түшүнбөгөн музыкаларды кулағына коюп алып кыйшалаңдап. Кайга чыксаң кулағында наушник. Эмакса түшүнбейт. Балки сени жамандап атат. Кийген кийимичи? Өмүр баяны жазып алганбы, англисче не деген? Может, я чорт деген сөз бар. Түшүнбейт. Аны кийип алгандан кыйын болот. Вал угният фатарад ли азабилlah. Ал Аллахтын азабыга дуучар болот шайтан. Ва тахру мин симаил гина фил жанна. Беште ырыгат экенбиз. Бирок бул дүйнөдө жанагы кулагына эме кылып алып, Курандан качкан, намаз окубаган бештин ырын укпайт ал. Балинал қабидат алал jamr lam yaktafina bis sabr ala azab. Балки чок кармагандар бир гана бул азап кыйынчылыктарда сабыр кылбастан алар көп иштерди аткарган. Алардын ичинде биринчи Иза салат марат хамсаха, аял 5 вакыт намазын, ва самат шахра, Рамазан айында ораза кармаса, ва хафизат фаржаха, намысын сактаса, ва таат заужаха, күйөнө башыйса, кыйла лаха, кыяматта айтат удхилил жанната мин абвабихи саманият. 5-тин 8 эшигинин кайсынан кааласаң киргиниң дейт экен. Амин. Аллах табарак ва таала биздин карындаштарыбызды, кыздарыбызды, энелерибизди, эжелерибизди кыямат күнүндө 5-тин 8 эшигинен киргизүүнү насип этсин. Аларды тарбия кылган, аларга жөлөк болгон, аларды ошол иман жолунда аларга бекем жөлөк болгон бизди да алар менен бирге кирүү насип этсин. Аллах табарак ва таала баарыбызды угуучу бенделерин уккан аят, хадистерге амал кылуу насип этсин. Аллахым карындаштарыбызды, кыздарыбызды, энелерибизди, эжелерибизди, Хадиче энебиздин, Айше энебиздин, Асия энебиздин ушулардын баарын кошунасы кылсын. Аллах табарак ва таала
bizdi de alardın katarında beyişinden mahrum kılbasın, beyişini bizge de nasip etsin. Allahümme gfir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al abrar bi rahmetike ya erhamer rahim. Bismillahirrahmanirrahim.